Assalamu alaikum, урматтуу замандаштарым. Биз азыр Тбилиси шаарынын өрүндө турабыз. Бул жакта кадимки эле атактуу фуникулер менен чыгасың. Аркасында болсо көрдүңүздөрбү, темир менен куралган бийик мунара турат. Албетте бул бийик мунарага чыгып алып туруп шаарды панорамага алып көрсөң болот, бирок баары бир азыркы тоонун табигатына, кооздугуна шайкеш келбей калган деп эсептеп атам. Грузия өзү азыр ургалды өнүгүп бараткан мамлекеттердин катарында десек болот, бирок 90-жылдары булардын акыбалы биздикинен дагы кыйла оор болгон. Кадимкидей мына ушул көчөлөрдө согуш болгон. Гамсахурдия деген президенти болгон. Оппозиция менен бийликтин ортосундагы кандуу тиреш ошого алып келген. Андан тышкары билесиздер, бир топ Абхазия проблемасы болуп, ошол согушту көргөн шаар. Ошол эле мезгилде менин Арчил Кукуладзе деген досум айтат, чындыгында абдан кыйналганбыз дейт. Кыштын күнү үйүмдү жылытыш үчүн ал өзү кадимки эле эски этаж үйдө жашайт экен, үйүндө көрсөтүп берди мага. Көчөгө чыгып дарактарды карап келет элем дейт, кайсыл жерден отун алып келсем деп. Күнүгө 2 сааттан свет берилсе, жарык берилсе, кадимкидей бактылуу болчубуз дейт. Украиналык бир кызды жактырып үйлөнөйүн деген, бирок аны ойлогом дейт. Байкуш бул жака келип кантип көнөт, анан кантип жашайт, өлүп кете алабы, кыйналат го деп кадимкидей ойлонгонмун дейт. Ошентип ал жеке тагдырына да таасир эткен экен, бирок караңыздар, бүгүнкү күндө жакшы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп баратат. Жаштары билимге абдан кызыгат экен. Ал тургай жаш улууларга дагы тынбай билим бере турган 20 борбор бар экен. Биз ошолор менен таанышканы келдик. Негизи үйрөнгөндү билели. Анан биз билебиз, биз кыйынбыз дегенден адам өнүкпөй калат экен. Бар бол Кыргызстаным. Assalamu alaikum.